Достор, Флорида штатына келдик. Pilot деген заправкага кирип баратабыз. Киребештин баарына пальмаларды тизип коюшуптур. Бул жакта крокодилдердин баштары көп экен. Эң чоң атасы бул экен. Мындай семейство экен да. Мына ичине кирип кеткен болду экен. Башта болсо малышна экен, малышна. Башта болсо крокодилдин тырмактары бар экен. Тырмактар бар экен. Бизге суу керек, суу соок алыш керек, толтура тамак алыш керек. Ассаламу алейкум, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, баарыңыздарга Флорида штатынан ысык салам. Бүгүн Америкада 22 январь. Ушул эс алуучу жайга келип токтодук. Анча-мынча маалыматты берип сиздерге ушул эс алуучу жай менен сиздерди тааныштырып көрсөтүп коеюн. Абдан чоң эс алуучу жай экен. Биз Флориданы кайдан билебиз? Флориданы пальмаларды көргөндө билебиз, достор. Мына бул жактын баары пальмалар. Эс алуучу жайдын тегерегинин баарын пальмалар кылып коюптур. Biz Tampa şaharına 20 minütlük yol kaldı. Kuday buyursa bugün bulacakta es alıp, erten menen erten turup bir 8'lerge barabızda yüktü tıştayız. Bu es aluvchi jayda mesta жоқ kalıptır. Traktör geliyor atat, mesta tappay ketip atat. Бирок абдан чоң эс алуучу жай экен. Биз дагы машканы бул жака коюп койдук трактордун аркасына. Эгер мояктан бул трак же болсо могу машина ташыган трак кетип калса, коёбуз. Бул тракты да көрүп коелу. Канча машина салып алыптыр. Мына бул жакта 1 машина, 2 машина, 3 машина, 4 машина, 5 машина, 6 машина, 7 машина, 8 машина. Мына 8 машина салган трейлер экен. Дөңгөлөктөрүн бүт баарын страптар менен кычырата тартыптыр. Булар менен өйдө ылдый түшүрүшөт. Toyota. Азыр бир жакшыраак жерди табалы дагы сиздерге бере турган бир эки маалыматым бар. Адамга эчтеке жакпайт, достор. Isып кетсек айтабыз, ысык экен деп. Үшүп кетсек айтабыз, суук экен деп. Өзүңүздөр билгендей, биз өйдөңкү штаттарда болдук. Аякта азыр элдер кар, күрөп, жылуу кийим сатып алып үшүп жүрүшөт. А Флоридада элдин баары футболкачан, шортчукчан жүрүшөт. Biz palmalarda görgönde sүйүнүп калабыз Флоридаға келгенде. А Флоридада жашаган мекендештер дагы бар да. Эдил Касенов инибиз күн сайын пальмалардын арасында жүрөт. Бул жакта отуруп тамак ача турган, эс ала турган жер бар экен. Шамалда болуп калышы мүмкүн, жакшы угулбай. Мына достор. Тетигил жерде дагы гольфтун кичинекей машиналарын ташыган трактор ошондо көрөбүз. Мына элдердин баары көрдүңүздөрбү? Футболкачан жүрүшөт. Флорида Америкадагы эң ысык штаттардын бири. Ылдый жакта кайсы штаттар ысык жана пальма өсөт? Күн батыштан күн чыгышты көздөй санаганда эң биринчи Калифорния турат, андан кийин Аризона, Нью-Мексико, Техас турат. Анан Луизиана, же болсо Миссисипи,
Анан Джорджия турат. Джорджиядан кийин эң түндүк жагында Флорида турат. Флорида негизи Америкадагы эң ысык штат. Бул жакта деген кыш почти болбойт. Пальмалар өскөн жерде кар жаабайт. Мыякта чилде учурунда бүгүн элестеткиле 22 январь. Элдин баары футбол качан, шлеп качан, шортчуктен жүрүшөт. Океанга азырда түшүп эс алып атат болуш керек. Достор, мен сиздерге берейин деген маалымат. Көчө күнү эртең менен мекендешим менен сүйлөшүп калдым. Кыргызстандан чалып калды, атын айтпай эле коеюн. Ал айтып жатат, 6 январда досун үй бүлөсү менен Мексиканы көздөй узатыптыр. Ал үй бүлө Мексикага 9 январда келиптир. Анан мен сиздерге айткам, CBP One деген программа иштеп атат. Бирок мен арсар болуп аткам, иштеп атабы, иштебей элеби 14 январдан баштап деп. Ошол Кыргызстандан келген үй бүлө CBP деген программаны Мексикадан симка сатып алып орнотуп, заявкасын тыштаптыр. Аларды 31 январга эртең мененки саат 6-га чакырыптыр. Иммигрейшндин офицерлери. Эм пока бир 2 жумача ошо жакта болот экен, жашап турат гостиницада. Аякта кыргыздар абдан көп экен дейт. Бир 15ке жакын көбүнчөсү Россиядан келген мекендештер экен. Чогуу жүрүшөт, чогуу тамак ичип атабыз дептир. Ошо 31 январда офицерлерге кезигип иштерин бүтүрөт экен. Ошон үчүн Россияда биздин көп мекендештер российский гражданство алып койгон. Аларга Мексикага келиш жеңил. Пальмалардын баарын тизиптир, жердин баарын, ракушкалардын баарын чачып салыптыр. Караңыздарчы, могу жердин баары ракушка. Ракушкаларды майдалап бул жака чачып коюптур. Анда кеттик достор, тетигил жерден дагы бир трактты көрүп келели. Андан кийин экинчи маалыматымды айтам. Жумуш боюнча Филадельфиядан көптөгөн мекендештерге кезиккем. Ошол жөнүндө маалымат беребиз. Бул жакта 2 доч окшош экен. Ол жерди караңыздарчы. Гольф ойногондо ушундай машина менен жүрүшөт да. Санайбыз анда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ушундай мини гольфтун машиналарын салып алыптыр. А бул болсо флетбек. Мына флетбекти эстеп калыңыздар. Азыр мен флетбек жөнүндө айтып берем. Көрдүңүздөрбү? Флетбектин үстү ачык болот. Мондай страптар болот. Азыр ар жагынан барып көрсөтөйүнчү. Мына жүктү салгандан кийин үстүнө тарпты жаап, ар кандай страптар менен бекитип, мондай резинкалар менен бекитишет. Көрдүңүздөрбү? Моякта 4 страп турат. Страптардан башка көптөгөн цептерди алыш керек. Мондай тенттерди алыш керек. Мондай анан мына көрдүңүздөр, цептерди алыш керек. Муну эмнеге айтып жатам? Азыр бир нерсени түшүндүрүп берем сиздерге. Өзүңүздөр билгендей, мен Филадельфия шаарында бир 2-3 күн болуп калдым, трак бузулуп. Аяктан биздин мекендештер абдан жакшы жардам беришти. Ошондо механик жигиттер менен сүйлөшүп калдым, Кыргызстандан келген. Өзүңүздөр көргөнсүздөр, Түгөлбай иним, Нарындык жигиттен дагы анча-мынча интервью алгам. Алар айтышат, Америкага келип механик болуп иштесе болот. Бирок билиш керек дейт. Тракты оңдогонду эми толук билбесе дагы анча-мынча жөндөм болуш керек дейт. Анан жумушка киргенде ошол компания, трак оңдогон компания условия коет экен. Определенный список берет экен инструменттердин. 1200-1300 долларга примерно инструмент алыш керек экен. Жана тракты оңдогонго.
Анан өзүнчө бир шкаф бөлүп берет экен. Ошол шкафка инструменттердин баарын салып, анан трак оңдогондо өзүңөрдүн инструмент менен колдонуш керек экен. Азыркы сиздерге көрсөткөн флетбек ушундай компанияга киргенде дагы ал компания айтат: биз силерге трак беребиз, трейлер беребиз, бирок өзүңөр жанагы тарптарды, страптарды, чинжирларды, жанагы тарткан резинкалардын бүт баарын өзүңөр аласыңар. Анан жүк алганда тарп менен жабыш керек болсо, ошо тарпыңарды жаап, баардык инструменттерди колдоносуңар, биз эчтеке бербейбиз дейт. Анткени бир чети туура. Эгер компания берсе, аны жанагы механиктер, же болбосо флетбек айдаган водительдер кандай колдонот ким билет. Жоготот, унутуп калат. Эгер өзүңдүн инструменттериң болсо, абдан тыккан пайдаланасың. Жоготпойсуң, жумуш бүткөндөн кийин тазалап турасың. Ошон үчүн механик болуп кириш үчүн $1200–1300 примерно инструмент сатып алыш керек экен, шкафка салып коюш керек экен. Ошол учурда зарплата күнүгө $200 болот деп мекендештер айтышты. Эгерде сен инструмент алганда башында бая шарт жок болсо, ошол трак оңдоочу жайдын компаниянын инструменти менен колгондо арендага алган сыяктуу болуп калат экен дагы. Bir күндө $200 эмес, где-то $150–160 болуп калат экен. Ошону сиздерге айтып коеюн деген. Филадельфиянын тегерегинде мекендештер ачкан трак оңдогон абдан көп шаптар бар экен. Азамат деп атам мекендештерге. Анан дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе, достор. Дагы бир айтып кетчү нерсе, Америкада трак оңдогон жайларда эскисин алат, сразу ыргытат, жаңысын коет. А биздин мекендештер бул жакта механик болуп иштегенде баягы бузулган запчастарды оңдогонго да аракет кылышат экен. Оңдогонго аракет кылып, такыр болбогондо аны ыргытып, анан жаңыларын салышат экен. Мен ошол Филадельфиядагы мекендештердин баардыгына абдан баа бердим. Келгендерине 1 жыл, 2 жыл болгон балдар экен, бирок профессионал болуп бүтүшүптүр. Бир эле жигитти карасаң, bir трак келсе дөңгөлөгүн алмаштырып атат, экинчи трак келсе анын майын алмаштырып атат, үчүнчү трак келсе анын коробкасын жасап атат. Анан ошол жакта механик болуп иштеген биздин азамат жигиттердин баардыгы компьютер, жанагы ноутбук деп коебу, ошо менен иштегенди билет экен. Трактын баардыгын диагностика жасашат экен. Диагностика жасап, жанагы чек энжин күйүнүп калса, анын бүт баарын алып турушат экен. Ошондой эки маалымат, достор. Мына бул жакта деген жеңил машиналар туручу жер. Элдердин бүт баары бул эс алуучу жайга кирип кайра жолдоруна чыгып атышат. Мына түндүктөгү штаттарда кар. Ар кандай 5 см, 10 см кар, а бул жакта болсо жазга окшоп чөптөрдүн баары жап-жашыл, бактардын баары жап-жашыл, пальмалардын баары жап-жашыл. Так, могул жерде дагы кепкаларды сатып жатышат. Эми кызыктырып бир кепка алабыз го дейм, достор. Мына кепкаларды карагылачы. Ушул жактан азыр бир кепка алып туруп, кийип туруп сиздерге көрсөтөм. А бул жакта болсо кетип бараткандар суу саганда суу сундугун алышат экен. Ар кандай бул кофе жасаган машиналар да бар экен, мороженый саткан машинкалар бар экен. Мына кофе деп турат. А бул жакта болсо шоколаддын түрлөрү, печеньялардын түрлөрү экен. Мусорный бачоктор. Мыякта болсо аял затка ылайыкташкан ажаткана экен. Ар жагы болсо эркектерге ылайыкталган ажатканалар экен. Анда биз ушул жерден бир кепканы алганга аракет кылалы, достор. Кайсынысын алсак? Hi, how are you? How much? Anywhere from 10 to 20. 10 or 20? Okay, it's good. Was there one that you liked? Мояктагы тургандардын бүт баары $20 экен. Олардын бүт баары $20 экен. Ошондо 3 шапка алсаң 60 болмок. Мага скидкасы менен беришти, $40 3 кепке берди. Мен жумуш калып койдум.
Мына өзүңүздөр көргөндөй ушундай кепканы алганды жакшы көрөм. Видеону монтаж жасагыч эле кеч кирип кетти. Анда кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар. Каналга катталып, лайктан басып, бизге мотивация берип туруңуздар. Бизге мотивация берсеңиздер, биз жакшы видеолор чыгарып турабыз. Америкага келем деген мекендештердин баардыгына ак жол насип болсун. Ийгиликтер көп болсун, достор.